Бул жолку каарманыбыз учурда Индияда реанимацияда жашоо үчүн күрөшүп жаткан 31 жаштагы Бердебей Курматов. Ал бөтөн эл бөтөн жерге апасы менен бирге дартына дава издеп барган. Мен жашап келет. Кимге болбоду. Чыдабай жардам берип койсо. Катсага оорутат битти. Мен жашагым келет. Кадырман кыргыз элим. Баламдын акыбалы өтө оор болуп турат. Каражатыбыз жетпегендигине байланыштуу сиздерге өтүнүп турап кетемин. Кадырман элим, жардам колуңуздарды сунуңуздар. Мен баламдын жашап кетишине толук ишенем. Аллахымдын ыраазычылыгы үчүн жардам бериңиздерчи, өтө суранып кетем сиздерден. Боор сыйроосуна кабылган уулум бала кезинен эле ушул оору менен күрөшүп келе жатат. Анын айынан үйлөнбөй да калды дейт каарманыбыздын апасы. 3 балам бар, Бердибек эң уулусу. 2 кызым бар. Атасы 2005-жылы өтүп кеткен, каза болуп калган. Эки бөйрөгүнөн отказ берип каза болуп калган. Анан Бердибектин атасы менен бир тууган эжелери бар, абалары бар. Окуп жүрдү Юр академияда, ушу 4 жыл окуп, анан кийин ооруга байланыштуу окубай калды. Балам ошо оорунун айынан ушу үйлөнбөй калды. Эргешова уулумдун ден соолугу үчүн бар тапканыбызды жумшаганга даярбыз. Боор алмаштырабыз деп 3 бөлмөлүү үйүбүздү дагы саттык дейт. Кичинекейинде ошо гепатитке чалдыгып калган эле 2,5 жашында. Анда жеңил эле форма деп, анда биз багы Боткин болуптур, сары болуптур деп эле генеч эмеспиз да, мындай жеңил эле форма десенен кийин багы доктурга жатып лечение алгандан кийин эле генеч эмес, мындай эме кадимкидей оорулардай эле мынтип. Аны сары болуп калыптыр деп, жакшы болуп калыптыр деп эле ушинтип койчу элек. Анан кийин ошо окуп, ошо шаарда окуп, 5-мектепте окуп атты. Борьбага катышып, 3-классынан баштап борьбага катышып жүрдү да. Финалдарга чыгып, анан кийин ошо жагым ачышып атат деп меме кылды эле, анан занимация кылганда катуураак чаап койсо керек да деп кенебедим эле. Анан УЗИге неме кылганда ошо көк боору вообще шишип иштен чыгып калыптыр деп меме кылды да. Жалабатта ошо УЗИ. Канча жашында, канча ошондо 9-класстан 10-класска көчкөн мал болуш керек. Ушундай. Анан мен удалить этиш керек, бул уже иштен жарак болуп калды деди. Ишенбенен немеге Ошко алып бардым. Ошко алып барсам деле аякта деле удалить этиш керек деп. Ошто эми көбүнчө баа Бишкекте иштеген врачтар иштейт деп апардым да кызына. Ошондон кайра ага да неме кылбай Бишкекке эме кылдым. Бишкекке апардым. Анан ошондон Бишкекте дагы удалить этиш керек деп, анан ошо 2010 болсо керек эле. 2009 ошо көк боорун ошо операция жолу менен удалить этти. Бишкекте. Ошол жанагы көк боорун алганда эле айтты, изменение бар деп. Берки боорунда дагы изменение бар деп, кийин тез эле цирроз деп, ошол улуттук багы изменение бар дегенде биз ошо жылда улуттук эмеде лечение алып атты да Бердибекчи. Андан кийин эле ошо лечение алып жүрүп, анан эле цирроз деп диагноз коюлду да. 2011 ошол жылдары эле. Ошо акыркы ошо жылдары ошо терапияда Жалабатта жатканда ошондо айтты да, уже 80% уже боор курап калган, 20% иштеп атат. Ооба. Пересадкага кылышыңар керек деп. Деньги собирайте, пересадка кылыш керек деди. Пока время есть деди. Бир 2 жыл убактыңар бар. Ага чейин мен айттым мындай эми 3-комнатный эле үйүм бар Жалабатта, ошону сатсам жетеби пересадкага деп ушундай оюм болду да. Үйүмдү сатууга коюп киришип калдым. Неме кылайын, пересадкага эле апарайын деп.
Анан кийин балам болсо жок деп андай убакыт өткөрүп бердик да. Мен анан баягы уккан эмелерге бул вирус любой вирусту өлтүрөт деп чөп дарыларды да анын арасында ошентип бердик экен. Аракет кылдым да анан балам дагы ушинтип эме кылып атса апа. Башка эме жана башка бирөөнүн немеси менен жашагандан көрө өзүмдүн эле неме менен жашаганым жакшы да деп. Ал деле чындыгында пересадка болгусу келбеди баламчы. Кайыр восстановление болот экен десек, баягы үзүлбөгөн үмүт өзүмдүн неме менен эле жашасам жакшы экен деп ушунчалык алеги чөп дарылар менен укканымы, эмне кылган, кимден кандай уксам, ошолорду эме кылып жүрдүм да, жүрдүм. Аракет кылып анан ошентип 2023 ошо үстүрдө жылынан ошо вообще эле неме болуп калды. Болбой бүт шишип ичине су толуп неме болуп, биринчи ичине су толгон жок, толкубай полностью шишип кетти. Анан ошондо көрсө почкасы дагы эме врач айтты да, если печень неме болсо ичке су толуп жанагындай болуп кетет депчи. Башка толкубай шишибей неме курс жана ичке су толуп мындай эме болуп кетет. Бул бөйрөгүндө дагы бар окшойт деп ошентип эме кылып да, ошондо эле айтты. Дарыланганда ошо дарынын немеси ошо бөйрөккө таасир этет экен да. Үй дагы сатылбай туруп калды. Ошол өзүбүздүн райондо көп үйлөр сатылып анан кийин мындай эме болуп калды да. Анан кийин эле ошо 2023 анан үй да сатылып калды. Анан ал убакта анан өзүнүн бир тууганы болсо жакшы болот экен деп эме кылып бердик дагы ушундай көңүл ошо өзүнүн бир тууганым болсо деп. Анан 2023 октябрдын этегинде анан ушу Индияга кызым экөө келишти, балам. Мен балдарды, неберелерди карап калдым. Биринчи жолку пересадка ошо. Биринчи жолку пересадка ошо жыйынтыгы эме врачтардын немеси мен өзүмдүн неме мындай өзүм эле ойлоп атам да, экөөнүн кан группасы эки башка болду. Кызымдыкы 4-чү группа положительный, баламдыкы болсо 1-чи группа. Анан кийин эме плазма терапия менен болду да. 3 жолу плазма терапия болуп, анан кийин операция болушту. Операция болсо ийгиликтүү эле болду, жакшы болду. Мен өзүм ойлодум, ошо может плазма терапия кылып жасагандан же ушундай болуп отторжение болдубу дейм. Врачтар, бияктагы Индиядагы врачтар айтат, ошо дарын туура эмес пайдаланган, ошон үчүн отторжение болду деп ошентип айтышты да. 7 айдан кийин экинчи жолу операция болду. Ошо 7 айдын ичинде балам дагы кайрадан баягы жакшынакай болуп эле барган. Анан кайрадан эле ошо Бишкекке барганда ошо эме болуп температура чыга берди, 40 температура болуп. Анан Бишкектеги врачтар да билбей койду, эмнеге сага температура чыгат, биз билбей атабыз депчи. Может бөйрөгүнөн ошо температура чыгып аттыбы, баягы неме берип, баягы не деп коет эле, приступ берип ошондон бөйрөгүнөн жанагы эме болдубу деп өзүм да баягы ойлоп ушинтим да. Анан кийин секин су толо баштады. Кайра эле ичине су толуп, анан кийин эле уже багындай болуп шишип кетти. Анан кийин Москвага алып келдим. Москвага ошо Шумакова клиника трансплантация боюнча ошол жака көрсөтсөм, алар деген айтышты, булар эки башка жанагы эме группа крови менен неме кылышыптыр деди, трансплантация кылыптыр. Биз ушу эки башка группаны эч качан кылбайбыз деди, только группаны кылабыз деди да. Анан ошондон анализдерди тапшырдык, эме кылдык. Анан ал жерден ошо отторжение болуп атат деди. Скорее всего, Россия отторжение. И этот почкасында дагы бар экен деди. Мына полностью шишип атат, еще дагы су дагы толуп атат, шар болуп калды ичи. А еще ошол Шумакова ошака ошондой кылдык. Анан кийин кайра эме болду. Алар биз эмете албайбыз деди да, карай албайбыз деди.
Анан тем более бул биз билбейбиз деди кандай трансплантация болгон. Эси өзүбүздү неме кылганда, бул жерде кылганда да биз билет элек кандай кылып лечение кылышты. Анан ал жерде менин боорум кусуп койду, баягыдай бир аз переживать этип эме болду. Анан боор кускан жок деди ошо врачтар. Бул ошо неме ашказандын немелери, неме веналары жарылган. Бул кровь деди да. Эми богу эмени сууну алып лечение кылбайбыз деди. Бул опасно деди да, суу алган деди алар дагы. Анан кийин ошо тезинен ошо баргылайын жага каерде трансплантация болсоңор деп ошо. Ошондон келип калдык, 6-жылда бияка келдик. Леченияга эле келдик. Экинчи ирет ким донор болуп келди ошондо? Анан экинчи ирет донорду пока биз ойлогон жокпуз. Пересадка болобуз деп ойлогон жокпуз. Эме болдук. Эме лечение алып эле эме кылабыз дедик да. Алар деле леченияны ошакта аласыңар деди да. Ичин тешип суу алышты. Суу алып, бир жолу суу алышты. Анан кийин экинчи жолу да 2 күндөн кийин дагы суу алды. Анан кийин эле ошо экинчи суу алгандан кийин отелге келгенибизде каттуу ичи түйүлүп, ооруп эле кайра скорый менен анан больницага жаттык да. Жатып, анан эми ушинтип лечение кылып эле жакшы болуп кетебиз деген ойдо пересадка ойго келген эмес. Повторный пересадка. Анан ошентип неме кылды. Ичинен суу алып, дагы суу алды, пакет коюп койду немесине. Анан анда жаттык, 3 күн жатып эле кайра чыктык. Чындыгында көп суммада багы неме кылат экен. Жатканыбыз эле уже багы $900 күнүнө жанагындай болуп, анан чындыгында биз азыраак акча менен эле анан жол киребиз. Анан неме визага ушуга эле неме кылдык, анан ушу жардам сбору эмеге кайрылдык. Жаныбекке кайрылып сразу эле ошол жакта Москвадан эле кайрылдым мен. Жаныбек мага жардам бербесең болбойт, менин эч кандай эме каражатым жок деп леченияга деп мейли жардам берейин деп неме кылды. Ошо неме ачты сразу эле. Ошондон кийин жатып калдык. Анан ошо суу алгандан кийин ошо 3 күн жаттык, кайра чыктык. Кайра чыгып эле 2 күндөн кийин эле кайра дагы ошо ичи түйүлүп эле ооруй берди да. Кайра жаттык. Дагы 3 күн жатып кайра чыктык. Анан бул ушул операцияга чейин акыркы жатканыбызда уже больницадан чыкпай калдык да. Ошо ойдон эле анан немеге повторный пересад. Анан ошо 3-чү жаткандан кийин анан врач айтты да, уже биз лечение кыла албайбыз, потому что эме повторный пересадка кылыш керек деди. Заманам курулуп, эми каяктан донор эме кылам деп. Анан ошентип анан айлам туугандарга чалдым. Анан ошо эжеси ошо 2020 пересадка болот дегенде мына эжеси өзү эле мен болоюн анда деп ошондо айткан эле. Анан кийин кайра ошо укам болом деп калгандан ошо укам болсун деп эметип калдык эле да. Анда калып калган кайра эме лечение менен жакшы болобуз деп. Анан ошо эжесине айтсам мейли если неме болсо макул деп эле, бул деле макул болду, жолдошу деле макул болгонун. Анан келип калды, тез эле келип калды. Эжеси келди. Анан бөйрөк если донор болсо, бөйрөктү да алмаштырсак жакшы болот эле деп ошентип эметип калды. Анда дагы кандай кылам, кимди неме кылам? Эми бирөөгө эле баягы немесин бериште эле неме экен да, эми тууган болсо деле ойлонуп жанагындай кылат экен да. Анын жолдошу болот экен, эжем деле жолдош болот, бала чакасы болот, бала чакалары деле айтат. Анан ойлонуп, анан өзүмдүк ушу группам туура келсе өзүм эле берет элем бардыгын деп ошентип эмне кылдым. Анан ошентип эме кылды. Анан кийин айлам неме кылгандан укам ошо неме акемин баласы бар эле, ошо 1-групп. Врач айтты да, только 1-группа, эми плазма терапияны бербей көтөрө албайт. Эми 1-группа ошо укам айтсам, укам мен эже 6 балам бар, 6 балам бардыгы мени карап турушат. Анан мен ушуларды багып эме кылып аткан бир эле мен болсом, буларды ким багат?
деп аныкы деле туура чындыгында анан неме кыланан эжем анан ошо котормочуга айттым. Ушуна 67 жаштагы эжем бар. Ошол менен биринчи группа десем. Болот, бөйрөккө боло берет деп ушинтип эме. Баары бир тууган экен да. Ошо 67 жашта болсо дагы эжем меники жараса мен беремин деп ошентип эжем эме кылды. Анын деле балдары бар, 7 баласы бар. Анан ошо эжем бөйрөгү менен операция ийгиликтүү болду деп аябай сүйүнүшүп, Жаныбек дагы сүйүнүп раса. Бир балам дагы Бердибек дагы ушинтип эле туруп алды да Жаныбек байкеге кайрылың апа. Жаныбек байке жардам берсин деп эле ушинтип. Анан кийин таштабайт, жардам берет деп ошентип эме кылып, анан ошо Жаныбекке кайрылдык да. Анан ошентип анан операция эжем келди. Азыр эми экинчи жолку операциядан кийинки акыбал кандай болуп жатат балаңыздын? Азыр эми ушу экинчи операция ийгиликтүү болду деп аябай сүйүнүшүп эме кылды. Бирок баягы эки органды эмне кылыш балам үчүн баягы өтө оор болду да. Ага чейин эле уже постелге жатып кадалып уже даже операцияга өзүн билбей эле кирип кетти балам чындыгында. Операцияга киргенин деле билбей калды. Анан кийин ошо ийгиликтүү болду, бирок ошо кыйналып калды да аябайчы. Анан ушу боордун жана иштеп кетиши сал немерак болуп атат деди да. Баягы эми боор ооруса сразу эле баягы адамдын акылына эметет экен да. Анан акылы неме болуп, башкача сүйлөп, анан неме болуп, ушинтип эме боло баштады да. Анан кайра реанимацияга алып түшөт. То жүрөгү баягындай болуп, давлениеси көтөрүлүп кетет. Анан ошентип эле кыйналып эле келатат да. Чындыгында азыр мына өзүңөр деле көзүңөр көрүп атасыңар. Заманам курулуп 2-3 күндө ушу мен ошо больницада жинди болуп калайын дедим. Анан өзүмдү кармайын кой, мен балама күч болушум керек деп кайра неме кылдым. 1 айдан өттү. Ошондон бери андан ага чейин деле постелде почти эми 2 айдан ашык десем деп койсо деле болот да. 2 айдан ашык уже Индияда жүрөсүз. Ошо 6-июлда келгенбиз. Июль. Уже 3-айга кетип атат. 3-айга кетип атат. Урматовдун апасы уулунун Индиянын клиникасында дарылануусуна күнүнө 2000 АКШ доллары короп жатканын айтат. Чындыгында мен өзүм эч кандай каражатым биринчи пересадкага мен ошо үйүмдү сатып болушунча анан да жетпегенин дагы ушул неме жардам сбору фондуна кайрылып ошолордун жардамы менен болгон биринчи немеде эле. Эми баягы убакыт өтүп калган квартирамды саткандан кийин дагы баягы акча турса иштелип, анын арасында баягы леченияга жатып атты, ошого дагы кетип калды да акчабызчы, үйдүн акчасы. Анан баягы бияка келгенден кийин деле баягы айтылган немеден көбүрөөк сумма кетип калат экен. Мисалы үчүн мынанча ушунчага операция болот дейт, бирок болсом лечение, анан кийин анализ, анан УЗИ, томография ошентип эле ал эмеден дагы ашып түшөт экен, көп сумма дагы кетип калат экен да. Ошентип биздин баягы каражатыбыз жетпегендигине байланыштуу ушу жардам сборуна кайрылып ушу жардам беришти. Биринчи эме пересадкада дагы. Анан экинчи пересадкада болсо мен баш эле эч кандай ушу айттым го, ушу жол кирем менен эле ушу визага эме кылып эле ушу келдик балам экөөбүз. Калган ушу мен жардам сборуна кайрылып, уже азыр Даниэль фонду болуп калды. Ушу Жаныбек ушу буту аягы менен тик туруп, ушу балдар, кыргыз балдар чуркашып, ушу элиме кайрылып, кыргыз журтума кайрылып, элиме, калың элиме ушу күнгө чейин жардам берип келатышат да. Азыр эми акыркы эмеде болсом уже балама өтө кымбат уколдорду бере башташты.
кымбат уколдор дагы бөйрөгүнө таасир берет экен. Бир күн ошо почкасынан жакшы жидкость чыкты, почка жакшы иштеп атат дейт дагы. Бир күн барсам эле почка азыр жакшы жанагындай болбой, жидкость аз чыгып калды деп дагы ошентип анда дагы жүрөгүм кысылат. Эмне почкасы дагы отказ берип калабы деп. Эми азыр бир эле почка иштейт. А өзүнүн почкасы иштебейт. Үйгө келсем балам баягы жатып, апа кетпең, ушерден кетпең деген эстеп алып, кайра чыгып алып такси менен отуруп алып, кайра клиникага барам. Анан айерге барсам, бу жерде отура бербей, кете бер дейт врачтар. Кайра келем, кайра чыдабайм, кайра барам ошо. Азыр ушул күнгө чейин анан кийин эле ошо реанимацияда неме болуп эле кровотечение ачылып кетти. Кровотечениеси ачылып кетип, анан минеден ачылды. Мен өзүм ошо ойлоп калдым, же мурун ошо эмеден желудок деди да. Мен немеден сурасам, врачтан сурасам, желудок десе эле сразу ойма кетти. Баягы мурун жана неме Москвада ошентип кан кусуп эме кылганда ошо желудок немелерин, веналарын тазаладык деп мындай токтоттук канды. Мен ойлодум сразу ошол эле ачылды окшойт депчи. Андан кийин ошо кровоток ачылып, анан ошо эле өзүм билбей эле оозунан деле кетип, бул неме стулунан деле кетип ошентип атты да. Анан эме кылышты. 8 саат кайрадан операция болду да. Кайрадан ачты. Ошентип ачып неме кылды. Анан кийин точно таппай коюшту. Биринчи эндоскопия кылышты. Эндоскопияда көрүнбөй калды. Эми баягы ичине кан толуп атса көрүнбөсө керек да, может. Андан кийин операция кылыш керек деп 8 саат эме болду да, операция болду. Балам ахыбы пирамид алдагандай ичинин баары эле уже неме болуп калды уже. Андан кийин неме кылды, болду, неме кылдык, канды токтоттук деди. Бирок кан токтобой койду да дагы деле. Кан токтобой ушу күнгө чейин эле неме эртең ушу барсам эле алиги занавеска тартылып турса эле корком да. Эмне болуп атат депчи. Тазалап атат дейт. Ушу жүрөгүм түшүп жанагындай болом, ушу занавеска тартылса эле корком да. Анан Кудай жалгап ушинтип чыгат, уже бияктан кан берет, плазма берет, алар дагы кымбат укол берет. Күнүнө уже $2000 уже неме кетип атат неме. Реанимация $2000 уже неме. Эми биз операция пакетибиз бүттү да, 21 күндүк пакетибиз бүттү. Андан кийинки уже полный платный да. УЗИге түшсөк деле, немеге түшсөк деле баардыгы кан, плазма. Ошентип азыр эми ошо больницадан өтө чоң сумма карызыбыз бар. Бирок ошо карызыбызга деле бул клиника ушу неме кылып, ушу балдардын жардамы менен дейм, ушу жардам сбору канча жылдан бери булар менен ошо неме экен, ушу балдардын жүзү менен болсо керек. Эми карызыбызды азаздан берип болгон, ошо элден чогулганын берип ошентип келатабыз да. Азыр сиздерге канча акча каражаты керек болуп жатат? Карызыңыздарды төлөп бердик байкебиздин жаш болуп кетишине. Эми мен күнүнкү сумма күндө эме болуп атат да, $2000 деп атам го. Эми баламдын лечениясы канча убакытка чейин созулат, мен биле албайм да, аны врачтар билет. Анан бирок күнүнө ошо $2000 ошо точно ушундай да кетет да. Сөз соңында Ергешова уулунун кыялдарын айтып берди. Балам ушу жашайм деп, балам ушунчалык. Мен жашагым келет. Апа, мен жашагым келет. Дейм, жашайсың сен. Мынакей сен ушунча калың элиң сени колдоп атат, ушунча дагы Кудайга экөөбүздүн айтканыбыз бар экен балам. Карачы канча элдер сени кубаттап, мынантип Бердибек сен жакшы болосуң, Кудай кааласа биз сени колдойбуз деп канча адамдар сага жазып атышат. Бердибек сенин тоюңда биз неме кылабыз, сенин тоюңда болобуз деп. Мен өзүм дагы тилегим ушу. Бирден бир ушу тилегим ушу балам жакшы болуп кетсе,
көпчүлүк элдин катарына кошулса, ден соолукта болуп үйлөнсө, балалуу болсо, мен дагы ушу баламдын балдарын жетелеп ушул күндөргө жетсем деген үмүтүм. Балам дагы өзү ушинтип неме кылат. Апа, Кудай кааласа ушул оорудан жакшы болуп кетсем, мен дагы ушу мага окшоп ушинтип оорубасын, бирок эч ким ушинтип кыйналган немелерге мен дагы жардамым тийип калат. Апа, мен сөзсүз жардам беремин деп ушинтип тилек кылат да. Ушу баламдын алдында ыйлабаганга эмеге аракет кылам. Эшикке чыгып алып ыйлап эметип алам дагы, анан кайра анын алдына барганда биз экөөбүз күчтүүбүз, балам, күчтүүбүз. Сен күчтүү болсоң, мен дагы күчтүү болом десем, ооба дейт. Сен күчтүүсүң, сөз бересиң, мындай чыдайсың деп. Анан суу берсинчи апа, сокту мынтип бекитип алып келип бериңчи, мен ичип алам, жаман суусадым дейт. Сен ичкенге болбойт да дедим. Десем, кичине суу берип коюңчу дейт. Анан жүрөгүм чыдабайт, кичине мен сураймынча берип коеюнчу десем, ошентип оозуна тамчылатып коем да, дагы куюп коюңчу дейт. Ал куйганым уже ага зыян да. Анан жок, болбойт, сен тил аласың го десем, анан ооба деп кайра эме алып калат. Жакшы болот деп. Жардам берүүнү каалагандар экрандагы реквизиттер аркылуу байланышса болот.